Рахмат, Камчек Кыдыршевич, саламатсыздарбы? Жанакы менин коллегаларым ой пикирлер бөлүнүп кетип атпайбы туугандар боюнча да, эгер коррупция менен чектелген мамлекеттик кызматта иштеген адам болсо, балдарындагы, жубайындагы, туугандарындагы толугу менен кетириш керек. Анткени деген тазаланабыз деп 30 жылдан бери тазаланбай жатабыз. Бул системаны түпкү мындай коррупцияны жоготом десеңиздер, полностью кетиш керек. Анткени мамлекеттик кызматка келген, чоң кызматта иштеген адам, кыргыздардын менталитети ошондой экен да. Жаман сөз болсо тарынбагыла да. Жакында туугандарына шарт түзүп берет. Туугандары ошол коррупциянын аркасы менен жыргайт экен. Ошон үчүн буну көзөмөлгө алып туруп, аягына чейин чыгарыңыз деп ойлойм да. Это нам надо. Андан тышкары менде мындай суроо да. Дача взятки бар, вымогательство взятки бар. Айтсаңыз, бүгүнкү күндө көптөгөн биздин ишкерлер иш козголуп атат, ар кандай маселелер болуп атат. Бирок деген алардан ошол каражаттарды вымогать эткен адамдар бар да. Так. Он же ни один предприниматель добровольно не пойдет предлагать деньги. Менин башыман өткөндө окуя болгон ошол. Бул 2014 жылы антимонополия кызматынын жетекчиси, ал биздин белгилүү саясатчыбыздын атасы болчу, $6.000 вымогать этип, аягында Финпол балдарына кайрылгам да. Алар айтты: или вы напишите заявление, или он вас посадит. И вот көпчүлүк бизнесмен аргасыз ошондой кызматкерлер вымогать эткен үчүн барып беришет. Мындай деңиз, биз аны частный случайда биз айта албайбыз, бирок мондай биз эгерде мамлекеттик кызматкерлерди ошол жана сиз айткан вымогательство взятка менен кармай турган болсок, так, жөнөкөй ишкерлерди кармагандан көрө биз ошого мындай мен айтканда мен өзүм жеке кубанам да. Чын айтайын, мен кубанам. Жөнөкөй ишкерлерге тийбей, мамлекеттин ичиндеги взяточниктерди, мамлекеттин ичиндеги дача, передача, вымогательство, взяткалардын бардыгын мамлекеттик органдын адамдарын тазалашыбыз керек да. Ал эми жөнөкөй ишкерлер, сиз айткандай кимдир бирөөсү вынужденный берип калат, кимдир бирөөсү заставить этишет. Заставить этишет. Да, аны өзү добровольный бергендер өтө эле аз. Сиз айтканыңыз туура. Андан тышкары мен ойлойм, УКМКнын арасында деле бүт эле кызматкерлердин арасында 100% сиз да кепилдик бере албайсыз да. Никто у нас не вымогает деп ГКМБ. Правильно? Вы 100% гарантии не то, что там 100%. У нас тоже есть коррупционеры. Среди ГКМБшников тоже имеются коррупционеры. Я это открыто вам признаю. А вот если ошондой мы уже привлекаем уже несколько сотрудников за этот год, за прошлый год. У меня сейчас статистики нет, но ежегодно мы привлекаем своих сотрудников. А то, что там увольняем или там отправляем там отставку, то есть распоряжение, их сотни. Ежедневно это идет работа. Алардын арасынан деле көнүп калгандары, ГКМБшниктер билесиздер, алар бир жумушка киргенден кийин 2 жыл, 3 жылда жумуштан чыгып кетпейт. 5 жыл, 10 жыл, 15 жыл, 20 жыл, 30 жыл иштегендер бар. Так? Ушул бийлик төрөлгөндө, то есть жаңы независимость алганыбыздан баштап бүгүнкү күнчө иштегендер бар. То есть бардык бийлик менен иштеп келгендер бар. Ошолорду некоторые, как говорится, поддаются как бы перевоспитанию, а некоторые нет. Кто привык делать коррупцию, он до сих пор и делает. Поэтому я к ним отношусь очень отрицательно. УКМКда ошондой кызматкерлер болсо, жарандар эмне кылсын ишкерлер? Бүгүнкү күндө ошондой учурлар боюнча мага да жетип атат маалымат да. УКМК 100% тазаланганда, анда мамлекетте 100% тазаланып бүтөт да. Ушундай болот да. Ошондой адамдар болсо, ишкерлер кандай кылсын? Кимге арыздансын? Сизге келишти? Мага кайрылсын, сөзсүз түрдө. Мен азыр карабаймын. Мен жанагы мамлекеттик кызматта иштейби, чоң кызматта, кичине кызматта өзүңүз көрүп атасыздар, урматтуу депутаттар. Мен азыр жаман көргөн, кайсы эле мамлекеттик органдын баары жаман көрөт меничи. Азыр ушул кызматтан иштеп азыр келатып, бир туугандардан дагы, достордон, тууган уруктан, бала чака, жанагы жакындардан баарынан мындай айтканда алыстап кеттим. Азыр мен эч ким менен сүйлөшпөйм, эч ким менен бир жака барбайм, эч ким менен отурбаймын. Только ушу ишти гана кыламын. Анан кийин азыр көптөрү күтүп жүрүшөт. Эртең сен да жумушуң бүтөр депчи.
Нучу, ошондуктан биз айтайын дегеним, УКМКнын арасы дагы ошондой. Бизде деле көптөгөн жанагы туура эмес иштеген кызматкерлерибиз бар. Аларды привлекать этип атамын. Мына военный прокуратурага берип атабыз. Камалгандары бар. Бүгүнкү күндө камалып отургандары дагы бар. Жумуштан кетиргендерим уйма, например. Тазалайсыз. Тазалаганга мен милдеттүүмүн. Это моя прямая обязанность. Саламатсыздарбы? Биздин бийлик өкүлдөрүбүз, президент Камшыбек Ташиев Кыргызстанда 2025-26 жылдары коррупция жок болот деген билдирүүлөрдү жасашат да. Анан менин оюмча коррупцияны жок кылыш бул аябай эле кыйынга турат. Себеби коррупция вообще ушул малга чейин коррупцияны бир да мамлекет жеңген эмес да. Даже биз суктанган эң өнүккөн мамлекеттерде, ошол эле Америка болобу, Япония, Франция, Германия, Австралия, Южная Корея даже. Вот яркий пример на Түштүк Корея. Мына бүгүн тополоң болуп атат ошол жерде коррупция боюнча. Себеби президенти кандайдыр бир коррупциялык иштерге аралашыптыр, ошону сот ордер бериптир. Ошону кармап келгиле деп. Бирок полицейскийлер келип ошо президентти кармай алышпай атат. Себеби президенттин телохранительдери ошого жол бербей атат да. Бүгүн ошондой тополоң болуп атат. Биз суктанган Түштүк Кореяда даже коррупция боюнча скандал болуп атат. Мен айтайын дегеним, ошол президент боло Ташиевдин айтканы иш кылып, алардын айткан ою ошондой болсо керек. Мындай коррупцияны бир топ мындай ылдыйкы төмөнкү көрсөткүчкө түшүрөбүз деген. Эгерде алар коррупцияны түп тамырынан бери жок кылган болсо, анда тарыхта биринчи адам болуп кала беришет. Ошол коррупцияны жок кылган адам катары. Бирок ошондой болсо дагы айтып кое берейин. Коррупция бул дүйнө жүзү боюнча мындай эч ким жеңе алган эмес да. Себеби дүйнө жүзү боюнча любой эле адам менен бийлик өкүлүнүн ортосунда контакт болгон жерде сөзсүз коррупция болот. Мисалы үчүн биздин айыл өкмөттөн баштап жанакы райондук администрация болобу, областной администрация болобу, ошол жерде карапайым адам менен бийлик өкүлүнүн ортосунда кандайдыр бир кызыкчылыктар төп келип калышы мүмкүн. Карапайым адам өзүнүн жумушун батыраак, тезирээк бүтүрүп алайын деп акча бериши мүмкүн. Ал эми бийлик өкүлү ошол акчаны ала коюшу мүмкүн. Себеби жанакы бийлик өкүлү көрсөткөн кызмат үчүн акча алып атат. Ал эми карапайым адам ошо өзүнүн жумушун бүткөн үчүн акча берип атат. Бул жерде эки кызыкчылык төп келип атат, жанаша жүрүп атат. Ошондуктан коррупцияны жок кылыш аябай эле кыйынга турат. Ошондуктан бул менин оюмча аң сезимге дагы байланыштуу болот дагы. Анан жогору жак, албетте жогорку бийликтегилердин дагы тыкыр көзөмөлүнө байланыштуу болот. Ошол көрсөткүчтү бир аз болсо да түшүрсө, ошол дагы биз үчүн жетишкендик болор эле. Коррупция бул эми бир эле бизде эмес, дүйнө жүзү боюнча, ошол эле медицинада, жанакы силовой структураларда, образованияда, ошол жерде коррупция аябай эле өнүккөн да, дүйнө жүзү боюнча. Ошондуктан мындай коррупция менен күрөшүш бир эле бийликтин эмес, жалпы элдин дагы кызыкчылыгы болуш керек да. Жалпы эл массалык түрдө ошо коррупция менен каршы күрөшсө, ошондо бийликке дагы өтө жеңил болмок. Коррупцияны жеңмекпиз да. Токтоду. 90% менин кабинетиме келгендер ошондой адамдар. Этте ошол силердин ортоңордо жана бюрократия каталмашыңардан чыгып алып туруп сотко баргандан кийин анан аякта вообще иши бүтөт да. Тааныш издөө деген токтотуп бергилечи сураныч. Тааныш издешет. Больницага барса деле тааныш издейт, мектепке кирип атса деле тааныш издейт. Бир жерге заявление жазса деле тааныш издейт. Эмнеге тааныш издейт? Анткени тааныш менен бир нерсесин берсе болот. Анда бир жагын суранып кетет элем. Ооба, чындап эле иштеп атасыңар, баягы акча алгандарды жоопко тартып атасыңар да. Акча бергендерди да жоопко тартып койгочу. Бир мындай показательный кылыпчы. Акча берген дагы Кыргызстанда бул коррупцияга кирет экенин түшүндүрүп койгочу элдерге. Анткени бизде акча берген мындай жөн эле неме болуп эсептелинет. Обычный эле мындай процесс да. Акча берип коюш керек, тааныш салыш керек, акча бериш керек.